الله فأنساهم أنفسهم. Бүгүн Борбор калаадагы башкы имам Саракси мечитинде өзгөчө руханий мааниге ээ иш-чара болуп өттү. 27 октябрда башталган 3-чү республикалык Куран жарышынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланды. Кадырман катышуучулар, Курандын улуу китеп экенин баарыбызга маалым. Мезгил өткөн сайын анын сырлары ачылып, илимий жактан акыйкаттыгы тастыкталып, күн санап жаңырууда. Бул эмненин белгиси? Анын автору жараткан гана экенин жар салууда. Кур'ан адамзатты иманга, жакшылыкка, адамгерчиликке, ынтымакка чакырган улуу нускама. Бул ири диний мелдеш Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уюштуруусу, ошондой эле Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчилиги жана Сауд Араб падышачылыгынын ислам иштери даават жана насаат министрлигинин демилгеси менен өткөрүлдү. رئاسة الشؤون الدينية والمفتيات في الجمهورية القرقيزية تم تصفيات Ул кыздар арасында Куран жарышы болуп өттү. Ага чейин бир ай мурда райондордун деңгээлинде жана облустардын деңгээлинде дагы ушундай Куран жарышы өтүп, ар бир облустун мыктылары бүгүн ушул Бишкекте 2 күн чогулуп, ушул жерде финалга чыгышты. Финалга чыккандардын 9 номинация боюнча эркектерден жана 9 номинация боюнча кыздардан болду. 27-синде мелдеш кыздар арасында өткөрүлдү. Ал эми 28-синде өткөн мелдеште уландар ат салышты. Эки мамлекеттин достук алакаларын бекемдөө, анан ошол Кураныбызды элибиздин жүрөгүнө, элибиздин калың катмарына жеткирүү болуп саналат. Иш-чара Куран окуу маданиятын өнүктүрүү, жаш муундардын руханий баалуулуктарга болгон жана ынтымак менен биримдикти чыңдоону максат кылат. Куран деген бул жүрөктүн нуру, имандын нуру. Бул жерде бүгүн канча күндөн бери Куран окулуп, бир мамлекетибизге бир нур болуп атат демекчибиз. Буга иманы бар адамдар толук ишенет. Эми мунун эң чоң пайдасы ошентип кичинекей Куран жарыштарды жаш балдарды кызыктыруу менен биздин балдар дүнүйөлүк деңгээлде 111 мамлекет катышкан. Мындай айтканда олимпиада сыяктуу чоң жарышта барып туруп ошончо араб мамлекеттерин артка калтырып биздин кыргыз жигитибиз Кыргыздын желегин желбиретип келген. Ага эмне себеп болду дегенде так ушундай мына республикалык деңгээлдеги Куран жарыштарга кызыгып отуруп балдар Куранга сиңип, сүңгүп кирип отуруп ошондой бир ийгиликке жетишти. Бул балдарыбызга дагы да шык берет. Мен ошондон пайдаланып мына Сауд Араб падышачылыгынын биздеги элчиси Ибрахим мырзага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келечекте мындан да чоң кылып уюштуруп, ушуну такыр үзгүлтүккө учуратпагандай кылып жыл сайын уюштурап турам деп атат. Бул нерсе деген баарыбыз үчүн майрам, той, Кудайым ушуну кут кылсын демекчи. Жарышка өлкөнүн бардык аймактардан келген ыйык Куранды жатка билген 54 улан жана кыз катышып, тажвидке, көркөм окууга жана так жаттоого болгон чеберчилигин көрсөтүштү. Аябай сонун жакшы даярданып келишиптир. Курандын жаттаганына жана анын тажвидине сауат алифбеде деп коет, токтоп улантыруу жерине көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бул биздин республикалык деңгээлдеги бул өтө чоң бир жетишкендик болуп атат. Анткени кыздардын деңгээли аябай бийик болуп атат да. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Бул жеңүү Аллах Тааланын жардамы менен болду. Биринчи очередь устазаларыма, ата-энеме ыраазычылык билдирем. Алардан ананда көптөгөн адамдар мени колдоп келишти, эме кылышты. Аларга деле ыраазычылык билдирем. Аллахым ушул Куран менен жашоону, анан амал менен жашоону насип кылсын иншалла. Биздин эң жакшыларыбыз Куран-ы Керимде айтылгандай жана ошондой эле пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылгандай, Куранды үйрөнгөндөр жана үйрөткөндөр деп айтылат. Ошол нерсени жашообузда киргизүү, Куранды жүрөгүбүз менен, тилибиз менен окуп, жүрөгүбүз менен түшүнүп, акылыбыз менен аңдоо жана ошондой эле Курандын тынчтыгын жана бул дүйнөгө болгон берекесин жайылтуу максатында, сүннөткө амал кылуу максатында Куран жарыштары өтүп жатат.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Кудай таалам жардам менен биринчи орун алдык. Азыр сиздер көрүп жатканыңыздардай, азыр Сауд Араб корольдугу жана ошондой эле Кыргызстан менен бирге ушундай соонун чоң масштабтуу жарыш өткөрүлүп жатат. Бул деген Араб корольдугу менен 3-чү жарыш. Өтө соонун болду, өтө катуу сезимдер, туура башында коркуу болот. 5, 10 жана 30 пара боюнча Куран жарышы ийгиликтүү өттү. Сынак бир нече категорияларда уюштурулуп, ар бир категория боюнча 3 орун белгиленди. Жалпы 18 катышуучу мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп, акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Зарема Женалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.